мисалы алып өтсөк 23-жылы 5000 квартирадан турган Олокон турак жайынан ал жерде дагы бир канча почти жалпы 70-80% эле без первоначальный сатылган. Ошол жерге жетишпей калган кардарларыбыз качан ошондой болсо алабыз. Кээ бир акча топтоп алышты. Күтүп аткан клиенттерибизге эле жөнөттүк. Алар деле очередте турушкан, көптөн бери самап келип ачкан. Офиске улам айына бир келген клиенттер болот эле, башталды деп чалган клиенттер. Мына ошолорду эле биз келиңиздер деп эле чакырып койдук. Бирок алар туугандарын айтты, алар башкаларын айтты, досторун айтты, ошентип эле тияка айтты, бияка группаларга эле бир заматта бир массовый неме болду. Взрыв болду да, мындайча айтканда. Негизи эми Алтай проектин сатып баштап атканда өзүбүз түшүнгөнбүз да, көп адам келеринчи. Ошого жараша катуу эле даярдыктар көрүлгөн. Негизи Бишкек шаары боюнча баардык адамдарды кыйнап бир офиске келтирбей, шаардын ар кайсы чекиттеринде баягы 7 офис даярдаганбыз да. Анан ушунча адам бир эле биздин офистен башка ошо 7 офиске тең ушунча адам келерин биз чынында күтпөптүрбүз. Биз ойлодук эле баягы Олоконду сатып атканда ошо бир оорчулук болот, бир ошондон көп болсо 5 эсе оорчулук болот деп ойлогонбуз. Бирок андан көрсө бир 20-30 эсе болуп кетти да. Учурда ошол ачылган күнү мен Москвада болчумун, ага чейин. Москвада биздин кеңсебиз бар, ал жакта көп жылдан бери балдар иштешет. Жакында да кайрадан жаңылап ошо ачылган майдан бери жаңы балдар иштеп, 10 чакты балабыз ошол жакта эмгектенип келет. Негизи башталышы дагы күтүүсүздөн болду. Мына башталат, ана башталат болуп эле. Анан биз барып ошол жакта андан 1-2 күн мурда барганбыз. Бул жакта Эмир деген бала экөөбүз барып, ал жакта балдар менен алака сүрүп, опыт алмашып, тажрыйба алмашуу болуп аткан. Анан жаңа бек боюнча ошо бир аз таанышуу болуп, ошентип атканда бул жактан эртеси башталгыла деди. Ал жака рекламага деле эч нерсеге даярданган жокпуз. Ошол андан эртеңкиге чакырабыз дегенде эле түнү менен балдар ошол жерден кетпей, саат ошол Москванын саат, Россиянын сааты менен саат 4кө чейин клиенттерине баягы кат билдирүүлөрдү, СМСтерди күтүп аткан клиенттерине жөнөтүштү. Эми азыр биз ошо өзгөчө биринчи күнү көп күтөн кишилер келди, экинчи күнү болсо кээ бир кардарлар болду. Ушул биздин офиске парковкабызда келип машиналарын коюп уктап, эртең менен ошо биринчилерден болуп келейин деген баардык кардарларыбызды көрүп аттык да. Ошол адамдарды негизи биринчилерден болуп үйлүү кылганга аракет кылабыз. Анткени алардын аракетин көрдүк, муктаждыгын көрдүк. Анан балдарыбыз ушул общий эле эмеде карап көрсөк, только Куттукунда эле беркили офистерди санабаганда бир 150 менеджер кызматта жүрөт. Ар бири ошо үй бүлөсүн таштап коюп, баягы болгон жумуштарынын баарын таштап коюп, азыр эртең менен жеттен түнкү 1-2ге чейин иштеп атышат. Кээ бирде ушул эмелер договорлор таңкы 5ке чейин даже офиске бекилип калып, кете албай калып калган убакыттары болуп, ушул жерде офисте калып калышат. Эми болгон аракеттер кылынып атат бирок негизинде. Азыр эми эч кимди капа кылбай баягы биз список түзгөнбүз да. Ошол списоктор боюнча биринчи күнү келген адамдарды баардыгына чалып жазып, аларды үйлүү кылайлы деп аракет кылып атабыз. Буюрса барыңыздарды капа кылбай, баарыңарга чалып, үйгө жетишип калсаңыздар да, жетишпей калсаңыздар да сөзсүз түрдө сиздерге чалып байланышабыз. Сөзсүз түрдө сиздер менен сүйлөшөбүз. Баягы кийинки электронный очередке жазабыз сиздерди, баарыңыздарды ошо Кыргызстанда муктаж адамдардын баардыгын үйлүү кылганга аракет кылабыз. Биздин балдар ошол офисте жатышты, кээ бирөө эртең 7-де кайра келип, 4-тө кетип кайра 7-ге 6-га келип калды. Келсе ол клиенттер күтүп аткан экен. Алып калып атты эле бир маалда ошол саат 12-11ге жетпей эле аябай очеред талп болуп кетти. Кармай албай калдык, пропуск жетпей калды. Анан 4-5 бала ошол жерде отуруп, живой очеред деп кезек менен жазып, кезеги жеткендерге пропуск жазып, ошентип атканбыз. Анан бир маалда эле эме болду. Ал жактын тили менен тагалар деп коет экен. Баягы көзөмөлдөөчүлөр, тартип көзөмөлдөөчүлөр, милициялар ошол келишти. МВДдан келип аябай көп куралдар менен келип бул жерде эмне талп болуп атат деп, себеби жалоба жазылды окшойт. Ал жерде очередте бала чакасы менен болуп кетти. Бир клиентибиз бир канча семьясы менен келгендер болуп калды. Көп болуп кетти да. Бер жагы биздин очередке жазылып, анан офисибизге киргендер менен менин божомолумда бир
4-5 барак список болгон, уже жазылып электери да бар болчу. 400-500 клиент болуп кеткен да. 12:30 ошо чамасында бул жактын сааты менен 3-4дө ал жакта ошо милициялар келип бастырып, ишти токтоткула деди, элди тараткыла деди, бүт документтерди текшерди. Анан сыртта элди араң тараттык, башка күнү келиңиздер же онлайн кылабыз деп атып таратып, анан офисибизге кирип, офисте оформление кылып, очередке туруп аткан кардарлардын баардыгын кетирип, ошол жерден токтоткон. Анан кеңсебизде негизи 10-дон 15ке чейин балдар иштейт болчу. Алардан кээ бирөө жардамчылар болчу. Анан ошентип 9 бала, 1 кызды МВДнын өзүнүн немесине салып кетти, офисти жаптык. Азыр офисте чынында балдардын баардыгы чарчап эле иштеп атышат да. Эми ал жөн эле чарчагандыктан айткандай эмес, баягы баары бир келген кардардын ошо муктаждыгын көрүп, ошол балдарыбыз баарын үйлүү кылсакпы деп атат да. Биринчи очередь баягы очередте туруп, баары менен кээ бирөө урушуп, талашып, кээ бирөө болсо сүйүнүп келип алып кеткендердин баардыгын ошо очередте туруп чынында даже согушуп кеткендер болду. Кээ бирөө айтат, балдар үйлөрүнө барып карасак буттарыбыз көк ала болуп жүрөт дейт, свитерлери айрылып, ошондой болуп жүрүшөт. Анан бирок эми биздин жакшы себепкерибиз да баягы менеджерлерибиз ар бир клиентти капа кылбай, анткени бизден Жомарт байкеден сөз айтылганда, катуу сөз айтылган. Бир дагы биздин кардарыбызды капа кылбаш керек депчи. Ошого байланыштуу баардык менеджерлерибиз азыр эч кимди капа кылып албайлы деп, эми анча-мынча кетип алышы мүмкүн, биз жактанчы жооп бербей, мүмкүн кичине катуураак айтып алышы мүмкүн. Бирок баарыңыздарды капа кылбай, баарына үйлүү кылганга аракет кылып атышат. Чынында өзлөрүнө дагы бир да квартира броньго коюла элек. Эгерде ушу муктаж адамдардын баардыгы, үй аламдап аткандардын баардыгына коюп бүткөндөн кийин анан квартира ачса, өзлөрүбүзгө коебуз деген бар да. Мисалы бүгүн эле Акылай айтты, мен өзүмө брондоп койгон бир квартирам, анан карасам тайжемдин үйү жок экен, анан кой деп өзүмдүн үйүмдү берип кое бердим, үйү ала берсинчи андан көрөк деп ойлонуп калды да, наоборот. Ошон үчүн андан көрөк биринчи очередь ушу үй аламдап аткандардын баардыгын үйлүү кылып коелу деп атабыз. Бирок Кудай ушур баардык документибизди коюп бердик, көрсөтүп бердик, эмне иш кылып атканыбызды айтып бердик. Ушундай квартираларды сатып атабыз, биз өзүбүз атайын уюштурган жокпуз. Эмне квартиралар деди эле көрсөттүк. Ушундай квартира, ушундай проект деп көрсөтүп, шарттары ушундай жеңил, 5%, рассрочка 7 жыл, 6 жыл, 5 жыл дегенде айына канча чыгат деп өздөрү да кызып кетти аларчы. Десе ничего, таң калышат да, не может быть деп, мындай болушу мүмкүн эмес. Бизде жака келип, даже ошо бирөө айтты, младший лейтенант бизди допрос кылып аткан эме ошол биз жака да келип курбайсыңарбы депчи. Бизде мындай жок да, бизде алыш үчүн үйлөрдү билесиңер да депчи. Чындап Москвада кымбатчылык, эми ал жак мегаполис. Анан ошону допрос кылып, мен кечки 12:30 кирип, 8:30 мени чыгарды, эрте чыгарган ошол билетке. Анан чыгып эле 11-ден 12-де аэропортко келип калдым. Бирок балдар калып калды, алардын өзүнүн личный баягы уруксат кагаздарын бүт баардыгын сурап атып, акыры эртеси 12:30 бияктагы саат 3-4 менен бирөөнү жазсам, акыры мен чыктым деди да, улам сурап допрос кылып чыгарып. Анан дагы текшерип эметип атышат, бирок офисте иштеп атышат балдарыбыз, азыркы учурда кеңсебиз иштеп атат, иш алып барып атышат. Ошол жазылган клиенттерибизге баардыгына онлайн түрдө, онлайн форматта биз кечирим сурап жазганбыз. Ошол кезде WhatsApp'тан туура түшүндүрүлгөн, туура түшүнүңүздөр, бул ушундай абал болгон, өздөрү деле көрүшкөн. Ошол кезде клиенттер видеого тартылган, даже тарап кеткен. Азыр клиенттер чалып атат, аман эсен чыгып алдыңарбы, эмне болдуңар депчи. Эми азыркы учурда көп кардарлар биздин Кыргызстандагы ар кайсы курулуш компанияларды көрүп коркот да, чынындачы. Мен деле өзүмдүн деле тааныштарым коркуп келишет. Бирок эми айта турганым эмне, бул маалымат ачык айкын. Өзү азыркы учурда Министерство строительства абдан жакшы иштеп атат. Иштеп атканда бүт маалыматтардын баардыгы паспорт объекти деген бар да, QR код, телефонуңуздар колуңуздарда, интернетти баардыгы тең бар. Ошого келип эле министерство, Минстройго киресиздер дагы, ал жактан полностью маалымат алса болот бир объект боюнчачы.
бизде эми эч кандай документациясы жок болсо курулуш баштайт белек же сатууну кылат белек. Бардыгы тең документтерибиз болгон үчүн ушундай сатуу болуп атат да. Бирок кээ бирөө ишенбей эле ар кимге бар акча төлөп келишет да. Эми юрист деп мен юристмин дегендин бардыгына эле акча берип атышат. Кээ бирөө 100 миң берсе, кээ бирөө 200 миң, 300 миң сом депчи. Эми чынындачы ошол 300 миңиңизди андан көрө первоначальный взнос кылып киргизип билип алганыңыз жакшы эмеспи, чем башка бирөөнө берген чекти. Бул маалыматты мисалы үчүн мен деле бере алам. Туура түшүнүп атам, азыр убактым болуп бербей атам. Бирок биздин юристтерибиз бар, менеджерлерибиз бар. Ар бири ушу документация боюнча толук маалыматты билет да. Ошолордон сурасаңар болот. Азыр убактыбыз болбогон үчүн эле жооп бербей атабыз, бирок мына буюрса бир жуманын ичинде толук убактыбыз болгондо сиздердин юридический вопростор болсо бардыгына толук жооп беребиз. Келиңиздер андан көрүп бизден бекер маалымат алыңыздар. Чындап эми алар ал жактан айттым го жана алардын ишкерлери суктанды, ушундай шарттар түзүлөбү деп жанан айттым да ушунча 235 гектар жер, аябай масштабный проект деп видеосун көрсөтүп немесем таң калдым, ушунча жерди кантип куруп атасыңар депчи. Анан бизде ошо айттым, мамлекет да колдоо көрсөтөт, биргеликте иштешип атат, жерин берип биз ушундай ыңгайлуу шартта үйлөрдү куруп берип, өткөндө өлкө башчыбыз келгенде деле мисалы азыркы учурда 200 миңге жакын адам үйгө муктаж депчи. Демек бул ошол мамлекет менен жеке ишкерлердин ортосунда болгон эме менен келишим менен ошол муктаждыкты жоюу, элге ыңгайлуу шарт кылып берүү. Азыр биздин элге, көпчүлүк орто деңгээлде элдерге ушундай шартта берилиш аябай жакшы экен да. Ушунчалык көп кардарлар бизде үйгө муктаж экен. Ошон үчүн өзүбүздүн пландар боюнча дагы буюрса Жомарт Байкенин планы бар. Жаңы объект баштоо боюнчачы. Ал объектлерге мындагы элдерди кыйнабайбыз, офиске алып келип, бул жактан очередке тургузуп депчи, бардыгын электронный кылып, өзүбүздүн официалдуу код приложениясы болот. Ошол код приложениясында электрондук очередь кылып, бардыгы ачык экенин ар ким көрө ала тургандай, канчанчы кезекте тургандын көрө ала тургандай кылып түзөлү деп атабыз. Кийинки убакыттарда дагы жаңы объект башталганда ошол тизме менен эле биздин балдар байланышып, чакырып офиске бардыгын үйлүү кылышат. Анан жетишпей калгандар да болуп, нааразы болуп, жетишпей калгандар буюрса дагы жетишесиздер, дагы проекттелерибиз бар, дагы пландар бар компаниянын. Анан нааразы болбоңуздар, документ жактары же болбосо үйдүн кайда жайгашканын көрбөй калдык деп атышат. Бирок бул эң кыска жолу, эң немеси жолу онлайн жолуна кылып, колубуздан келишинче онлайн консультация берип эме кылып атабыз да. Квартираларын очередке коюп берип атабыз. Буюрса акырын-акырындан келишимдерин колуна карматып чакырып атабыз, бөлүп чакырып берип атабыз. Негизи кут компаниясы менен официалдуу иштеп жаткан партнерлор, ошондой эле биздин куттун өзүнүн официалдуу менеджерлери эч кимиси акча албайт. Мисалга айтсак, биздин официалдуу партнерубуз Кут Инвест, бул Кут Инвесттен тышкары дагы Борбор, Аманат Инвест жана Кыргыз недвижимостьтер бар. Бир дагы официалдуу иштеген менеджерибиз бронь кылыш үчүн жана ошондой эле квартираны оформление кылыш үчүн эч кандай акча каражатын албайт. Мүмкүн болушунча ушу мошенниктерге алданып калбаганыңыздарды суранабыз.